Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев Баткен облусуна болгон иш сапарынын алкагында өкмөттүн Баткен облусундагы жаңы дайындалган ыйгар мукты өкүлү Акрам Мадумаровду Баткен облусунун активине тааныштырды. Өкмөт башчы өзгөчө белгилегендей, Баткен облусу географиялык жайгашуу орду жана жаратылыш шарттарынан улам стратегиялык аймак болуп саналат. Буга байланыштуу облустун жетекчилигинин алдында өзгөчө милдеттер коюлган. Аны маселени терең түшүнгөн адам гана чече алат. Премьер-министр белгилегендей, жаңы ыйгар мукты өкүлдү дайындоодо анын эмгек жолу жана топтогон тажрыйбасы эске алынган. Акрам Камаралиевичти билесиздер. Тандаганда ошондой өткөн эмгек жолун, тажрыйбасын, регионду билеби билбейби деп ушундай тандоо менен токтодук. Баткен областына өкмөттүн өкүлү кылып дайындоону чечим кылып кол койдук. Боло турган, чече турган маселелердин баарын сиз бир жогорку деңгээлде чечесиз го деп ойлойм. Ага баардык тажрыйбаңыз, билимиңиз жетет. Эң башкысы бизде биримдик менен иштешибиз керек. Өкмөт башчынын айтымында облустун жаңы жетекчиси социалдык көйгөйлөргө жана чек аралык кызматташуу маселелерине биринчи кезекте көңүл бурууга тийиш. Ошондой эле премьер-министр аймактын мурдагы жетекчисинин ишине ыраазычылык билдирип, ага бекем ден соолук жана ийгиликтерди каалады. Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев Баткен облусуна жумуш сапарынын алкагында аймактын чектеш райондорунун ички жолдорунун абалы менен таанышты. Өкмөт башчы Баткен районундагы Аксай-Рабат унаа жолунун абалын текшерип жана Аксай-Тамдык жолунун курулушу менен таанышып чыкты. Транспорт жана жолдор министри Жанат Бейшенов билдиргендей, жалпы узундугу 25 чакырым Аксай-Рабат жолунун курулушу 2014-жылдын январында башталган. Бүгүнкү күнү 18 чакырым жол курулду. Жанат Бейшенов ошондой эле маалымдагандай, Кыргыз Республикасынын жана Тажикстан Республикасынын өкмөттүк делегацияларынын сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгы боюнча Аксай-Тамдык унаа жолунун курулушу уланууда. Азыркы тапта 24 чакырым 500 метрдик жолдун 13 чакырымы курулуп бүттү. Бул унаа жолунун курулушу Кыргыз Республикасынын аймагы боюнча Баткен районунун чектеш аймактарында тоскоолдуксуз унаа каттамдарын камсыз кылууну шарттайт. Премьер-министр аталган жолдордун өзгөчө маанилүүлүгүн баса көрсөтүп, бардык курулуш иштерин өз убагында жана сапаттуу камсыздоону, ошондой эле жолдун айрым тилкелерин чоң жүк ташуучу унаалардын өтүүсү үчүн кеңейтүүнү карап чыгууну тапшырды. Андан соң өкмөт башчы Баткен районунун Аксай айылындагы орто мектептин абалынан кабар алды. Мухаммедкалы Абылгазиев окуу имаратынын окуу класстарын, ашканасын жана башка жайларын карап чыкты. Премьер-министр спорттук залды оңдоо жана терезе эшиктерди алмаштыруу үчүн баштапкы баскычында 10 миллион сом табууну тапшырды. Мындан тышкары Мухаммедкалы Абылгазиев Аксай айылынын кире беришинде жайгашкан көпүрөнү көрүп келди. Тиешелүү органдарга жергиликтүү бийлик менен биргеликте жаңы көпүрөнүн курулушу боюнча сунуштарды киргизүүнү тапшырылды. Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев Баткен облусуна жумуш сапарынын алкагында Баткен районунун Аксай айылынын жашоочулары менен жолугушту. Жолугушуу учурунда өкмөт башчы белгилегендей, ал айылга жергиликтүү тургундардын маселелери менен жекече таанышып жана аларды чечүү жолдорун талкуулоо үчүн келген. Баткен областы бул өзгөчө область. Бардыгынан областтардан жаш болгону менен өзүнүн стратегиялык мааниси, географиялык жактан жайгашкан жери абдан орчундуу маселе. Орчундуу область, көптөгөн маселелер, көйгөйлүү маселелер чечилдеген область. Анан ушундай маселелерди чечүү үчүн ушул маселелерге карабай өзүңөр ушундай ушул Баткен жергесинен башка жака көчүп кетпей бардыңыздар жашап, ушул жерде өрүк-зар кылып гүлдөтүп, өкмөткө жеткени жетип, жетпегени жетпей өзүңүздөр чечип атканга мен абдан ыраазычылык билдирип, сиздерге бир таазим этебиз. Азыр жолду да көрдүм, көпөрөнү да көрдүм, кайсы жерди трансформация кылыш керек, аны да көрдүм, мектепти көрдүм, кайсы жерди асфальт кылыш керек, анын баарын сүйлөштүк азыр. Анан суроолор болсо да биздин коллегаларыбыз жооп берет. Кудай буйрса азыр барып алып, депутаттар менен да сүйлөшөбүз. Президентибиз да көзөмөл кылып атат бул маселе боюнча. Анан ушул маселелерди чечебиз. Ошондой эле премьер-министр өкмөт тарабынан жүргүзүлүп жаткан иштер жана Баткен облусунун социалдык экономикалык өнүктүрүү боюнча комплекстүү чараларды мындан ары карай ишке ашыруу пландары тууралуу айтып берди. Чек ара маселеси эми өзүңүздөр билесиздер, кичинекей короодо бирөө 1 метр жылып кетсе кандай оор. Ошону кайра столбасын алдырып кайра жылдырыш. Анан ушунчалык чыдап атасыздар, чыдап мамлекет чечсин деп сүйлөшсүн деп атасыздар. Биздин көзөмөлүбүздө мен мисалы үчүн Тажикстандын премьер-министрине жолуккан сайын сүйлөшөм. Анан бул эки жак тең макул болуп, бир чечимге келип, анан чечилбесе, бир жак менен чечилбейт. Аны баарынан жакшы ушу сиздер түшүнөсүздөр.
бир жагы нааразы болуп, бул маселе чечилбейт экен. Күч менен де чечилбейт бул маселе. Ошон үчүн биз азыр дагы күчтөп атабыз. 971 километр экен тажиктер менен шектешибиз. Ошонун 519,9 макулдашылды. Анан ар жагында да калып атат бир. Булар этият болуп, макулдашып чечсек, мектептерди кайсы жерге салышыбыз керек, кайсы жерди трансформация кылабыз, кайсы жерге жаңы конуш салабыз. Мунун баары тез эле чечилет өзү. Ушул чек ара маселеси чечилбеген үчүн Баткен областынын көптөгөн көйгөйлөрү чечилбей атат. Эң башкысы биз жанагындай конфликт чыгып кеткенде, чырт чыгып кеткенде көтөрбөй, ушуну тез чечели деген шартты коюп атабыз биз дагы. Өткөндөгү келген протоколдордун баары эми эки жактын тең көңүлүн оорутпагандай протоколго кол коюш барды. Жайлоолорго кантип чыгабыз, жаңы жолду кантип салабыз, көпөрөнү кантип салабыз, ушулардын баарын тең азыр талкуулайбыз. Бюджетте карап, маселелерди баары чечебиз. Бу жерде мектепти да чече турган болдук. ФАПка тез жардам машиналары керек дептир, аларды да чечип берелик. Андан соң жолугушуу суроо жооп түрүндө өтүп, айылдын жашоочулары өкмөт башчыга ичүүчү жана сууга суу менен камсыздоо, жерлерди трансформациялоо, жеңилдетилген шарттарда насыяларды берүү, социалдык жана инфраструктуралык объекттерди курууга байланыштуу суроолорду бере алышты. Жергиликтүү тургундар премьер-министр жана өкмөт мүчөлөрүнө Ак Сай айылына анын ичинде өткөн чек ара окуясы учурунда бурулган көңүл үчүн ыраазычылык билдиришти. Жол карытып, ушул Кыргызстандын бир бурчундагы кичинекей биздин айылга атайын назар салып көңүл буруп келгениңиздер үчүн жалпы мына жерде отурган энелердин атынан чоң ыраазычылык билдирем. Эми айта берсе көйгөй көп. Адам канча жыл жашаса ошончо көйгөй боло берет да. Биз сиздерге ишенебиз. Мына биздин көйгөйлөр кат жүзүндө дагы, ооз-эки дагы айтылды. Сиздер чечебиз деп келип отурасыздар. Буюрса биз ишенебиз, чечилет. А мен көйгөй деле айта бербейм. Мына жерде отурган энелердин атынан ыраазычылыгымды жалпы бардыгыңыздарга айта кетейин. Премьер-министр баса көрсөткөндөй, Ак Сай сыяктуу эли көптөгөн кыйынчылыктарга туш болгон айылдарга кам көрүү, өкмөттүн милдети жана аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылындагы башкы артыкчылыгы болуп саналат. Ак Сай айыл өкмөтүн, Ак Татыр айыл өкмөтүн жанагы биздин президентибиз региондорду өнүктүрүү, анан санариптешүү деп атпайбызбы? Мына эжебиз айтпадыбы жанагы, барсам 400 сом, 500 сом менен Баткенге барам. Ал жерде биздин кызматкерибиз справканы берсе берди, бербесе түнөп калам. Автобуска төлөйм, маршруткага төлөйм. Мунун баары ар бир айылда бар. Ошон үчүн мен ойлойм, жанагы санариптешүү деп президентибиз бекер айткан жок. Ак Сай айыл өкмөтүнүн жашоочусу айыл өкмөттөн келип, почтадан райондун борборуна, областтын борборуна барбай кызматын алыш керек. Справканы ушул жерден алыш керек. Кредитин ушул жерден алыш керек. Пособиясын ушул жерден, пенсиясын ушул жерден алыш керек. Балдары Россиядан перевод жиберсе ушул жерден алыш керек. Районго барып, банктардан сагалабай. Банк дагы ушул айыл өкмөттө болуш керек. Мына ушундай максат менен иштеп атабыз биз азыр. Өкмөт башчы белгилегендей, айтылган бардык маселелер боюнча аларды натыйжалуу чечүү үчүн тыкыр иштер жүргүзүлөт. Ал баса көрсөткөндөй, объективдүү кыйынчылыктарга карабастан бардык орун алган маселелерди тынчтыкты, туруктуулукту сактаган жана жалпы улуттук күч аракеттерди бириктирген шарттарда чечүүгө болот. Андан соң Мухаммедкалы Абылгазиев Көкташ айылынын жашоочулары менен жолугушуп, алардын суроолоруна жооп берди жана жеринде жооптуу жетекчилерге тийиштүү тапшырмаларды ыйгарды. Биз Евразия экономикалык биримдигинин алкагында кол коюлган келишимдердин аткарылышын талап кылабыз. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн кезектеги жыйынында премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев билдирди. Өкмөт башчы өзүнүн кириш сөзүндө Россия Федерациясынын президенти Владимир Путиндин мурдараак Кыргыз Республикасына болгон мамлекеттик сапарынын жыйынтыктарына токтолду. Анын алкагында 6 миллиард 130 миллион АКШ доллар көлөмүндөгү 53 документке жана өкмөт аралык 4 макулдашууга кол коюлду. Премьер-министр баса белгилегендей, Россия Федерациясы Кыргыз Республикасынын негизги стратегиялык жана ишенимдүү экономикалык өнөктөшү бойдон калат. Россиядан келген чет элдик инвестиция катары, түз инвестиция катары 123 миллион доллар келди. 2018 жылы. Бул 2017 жылга салыштырмалуу 25%га өстү. Соода сатыгыбыз Россия Федерациясы менен. Бул абдан чоң көрсөткүч деп ойлойм. Биз барган сайын Евразиялык экономикалык биримдикке киргендигибиз туура болгондугун тастыктап атабыз. Барган сайын ушул экономикабызда
экспорттық потенциалыбыз өсіп атат. Экспорттық мүмкүнчүлүк алган биздин ишканаларыбыздын саны өсүп атат. Бул ар кайсы тармактан өзгөчө айыл чарба продукциясын экспорттоо боюнча биздин ишканалардын саны көбөйдү. Албетте биз айтып аткан 1 миллиард 600 миллион доллар Россия Федерациясы менен соода саттыктын көлөмү бул биз үчүн чек эмес. Азыр биздин экономикабызда 700дөн ашык кыргыз, орус биргелешкен ишканалар иштеп атат. Ар кайсы тарапта. Чоң компаниялар менен. Эң башкысы мынакей азыр газ боюнча, калкыбызды газ менен өндүрүштү, газ менен камсыздоо боюнча дүйнөдөгү эң чоң компания болуп эсептелген Газпром компаниясы биздин экономикабызда анан калкыбыздын 30% мына азыр газ менен камсыз болуп атат. Муну дагы биз мындан ары өркүндөтөбүз, ал жөнүндө дагы сөз болот. Биздин максатыбыз келечекте Россия Федерациясы менен болгон соода саттыгыбызды жакын аралыкта 2 миллиард доллардан ашырышыбыз керек. Өкмөт көп жылдан бери гендерди кесип келген көйгөйлүү маселелерди чечүү үчүн реформага барат. Антпесе бир катар маселе биринин үстүнө экинчиси үйүлүп отуруп чечилбеген көйгөйгө айланып отурат. Бул тууралуу өкмөттүн жыйынында премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев билдирди. Ошону менен бирге Өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу комитети менен Улуттук энергетикалык холдинг төрагасы өкмөт башчынын катуу сынына кабылды. Өкмөңөрдүкүнө 8 ай болду келгениңерге. 8 айдан бери энергетикабыз, тоокен жагыбыз каяка өнүгөт, үйүнүңөрдө чыкпайт. Муну мен өкмөттүн мүчөсү болуп жүргөндө ушуну угуп жүргөм. Ошол эле. Депутаттык карыз 12% тегерегинде теге жоготуулар. Дебитордук карызыбыз баягы эле уюмдар, социалдык мекемелер. Өзүңөрдө эмне болуп атат азыр? Тариф маселесин көтөрүш үчүн элге биз энергетика системасы ачык айкын, уурдабайт, коррупциялык механизмдер жок деген элде керектөөчү катары түшүнүк болуш керек. Андай түшүнүктү алып келип атасыңар, алып келген жоксуңар. Азыр биздин өкмөттүн отчетунда көрүнүп атат. Эң артка тарткан энергия компаниялары, энергетика тармагы. Коррупциялык көп деп элдин ишеничи жок деп силердин тармакта берип атат. Баары күз-кыш жылытуу мезгилине карата даярдык жана өткөн жылытуу мезгилинин жыйынтыктары боюнча Өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу комитети менен Улуттук энергетикалык холдинг төрагасынын маалыматынан кийин башталды. Ар бири 10 мүнөттөн эски маалыматтарды берип, жарым саат текке кеткенин айткан өкмөт башчы жетекчилердин баяндамасында камтылган маалыматтарга купулу толгон жок. Силер бизге түшүнбөйт дегендей кылып жанагындай сөздөрдү айтып атканыңар бул туура эмес да. Өкөңөр тең бирөөңөр недрада жакшы дегенсиңер деп алып келдик. Бирөөгө энергия системасын өстүңөр дедик. Өкөңөрдүн үнүңөр чыга элек. Ошонун эсебинен өкмөттүн үнү чыкпай атат. Энергетикада эмне болобуз? Өкөңөрдү адиси, билими, тажрыйбасы жагынан ушул тармактарда иштеген дегенбиз. Өткөн жылкы отчеттой кылып кайра берип атасыңар. Стратегиябыз жок. Локомотив эки тармакта атабыз. Бирөө кен байлык тармагы, тоо кен байлык. Экинчиси энергетикада атабыз. Баягы эле жоготуулар, баягы эле дебитордук карыздар 10 жыл мурун уккан жомок кайра эле келип атат. Эгерде адис катары, тажрыйбасы бар, билими катары силер оңдобосоңор, анда жана элдердин да айтып аткан туура да. Менеджерди алып келиш керек деп. Анда адис эмес, анда жакшы башкара турган кишини алып келишибиз керек. Электр эсептегичтер боюнча коррупцияга жол берилип жатканын айткан премьер-министр эсептегичтерди сырттан сатып алууда өзгөчө көңүл бурууга чакырды. Себеби Түркия Кытайдан сатып алынган жабдуулар бирдей талаптарга жооп бербейт. Счетчиктерди коюу боюнча механизмдер жок дагы эле. Өткөндө келип презентация кылдык тиги Түндүк электр компаниясынын жетекчиси менен. Элементардуу бизде өзүбүздөн счетчик чыгартпайт атасыңар. Geçiyor mağayı kaçar. Cami adiyetini kuruş için, şotçuk alış için özünün adresini veriyorlar dedi. O şekilde bak alasın, adam bir sefere gelip tutaştır belirsi olacak. Büt var o şurada karıtını ömreden. Anı sizleri ökümürcü olsa gidiyor. Anda varıp kamaş gerekiyor. Biz деле түшүнүп атабыз, ал жерге адис керек экен, түшүнгөн киши керек экен. Бирок өкөңөр кылбай атпайсыңар. Эмел Кубатович.
Качан айтасыңар бизге? Силер айтсаңар анан мен айтам да өкмөт башчы катары да биздин энергетикада отун энергетика тармагында момундай реформа болот, момундай иштерге барабыз деп. Өкмөттүн айтканына эчтеке айткан жоксуңар азыр. Кандай жыйынтык болду 17-18 жылдан чыгуу боюнча, 18-19-дан чыгуу боюнча. Айтканыңар суу аз болот, көмүрдү көп алабыз. Быйыл суу көп болот, көмүрдү аз алабыз. Аны үйдө печке жагып аткан киши деле билип атат. Энергияны сайсам, көмүрүм азыраак болот. Азыраак колдоном. Муну баарыбыз эле түшүнүп бүттүк, уже айтып атып. А бирок канча чечебиз айтышыңар керек. Тарифтен башка сөздү айтышыңар керек. Анан биз айтабыз, мындай ачык болду, коррупциялык механизмдер жоюлду, эми мынакей баасын чыгарсак болот депчи. Ортомчу компанияларды кирип коюп отурбайсыңар өзүңөр. Ортомчу компаниялар кирип коюп отурбайсыңар, мына Нурбашев баш болуп, сиз баш болуп барыңар. Ошону чыгарбай атасыңар го. Ортодо компаниялар акча таап атат го. Компаниялар башка жерден акча тапсын да. Мамлекеттик компаниядан, энергетикадан эмес да. Силер ушуну айтсаңар анан ишенебиз. Ал мына азыр 4 миллиард, макул миллиардын силер төгөсөң, 3,5 миллиардты кайдан алабыз? Салык төлөөчүлөр төлөйбү? 2028 жылы бизде 10 миллиард төлөнөт бир жылда энергия системанын алган кредит үчүн. Бактыгүл Жанабек туурабы? 10 миллиард сом 28 жыл төлөнөт. Өткөндө айттык, мамлекеттик сатып алуулар боюнча зым чубалгыларын чыгарган, трансформатор чыгарган, жана электр эсептегич счетчиктерди чыгарган, эсептөөчүлөр чыгарган, ушуну койсоңор, ош жердерде эле миллиондогон сомдор экономия болот силер. А биз бюджеттен 6 миллион болуп калыптыр деп тиги карылардын үйүнө айтып атасыңар. Аны төлөп берет. Бюджеттен азыр бардыгын жабабыз. Бирок чоң компанияга мындай сөз болбойт өзү. Бизде абонент миллиондон ашыкпы? 1 миллион 200 абонент барбы? 1 миллион 400. 1 миллион 400, ошо 1 миллион 400 счетчик чыгара албай атабыз. Бир жагынан Турциядан келет, бир жагынан Кытайдан келет, дагы бир жагы Казакстандан келет, дагы бир жерден бир цех чогултат. Стандарт жок. Кайсы керектөөчүгө кандай стандарт менен берип атабыз? 3 фаза келгенге бир стандарт, 2 фаза менен иштеген жарандарыбызга бир стандарт коюп койсок болот да. Өткөндө чогулткан боюнча дагы эле үйдүңөр жок. Презентация кылдык, өзүбүздүн сезде счетчик чыгарат экен. Дагы эле жок. 1 ай болду. Эмил Кубатович, угатасыз да, мына ушундай нерселерди ачыкка чыгарбасак, биздин энергетикада силерден айткан, өкмөттүн айткан жомогуңарды биз 20 жылдан бери угуп атабыз. Эң жөнөкөй эле счетчиктен баштагылачы азыр. Ушуга да кызыктар эмессиңер. Импорттук товарды алып келип коюп, бирөө Кытай, бир үйдөн кийин Турция, экинчи үйдөн кийин Казакстандыкы элдин башын айланып бүттүңөр. Мунун баары тең эле коррупциялык бир кызыкчылык. Же болбосо алып келип жакшынакай бир цехти, бир заводду коюп коюш проблема эмес да. Биз алабыз десеңер, мисалы үчүн, быйыл 500 миллион сомго электросчетчик алабыз десеңер, бизнесмендер алып келип коет ушул жерге. Койгонду албай турсаңар го. Канча жылдан берди бизде өзүбүздүн жарандар иштейт экен. Даже Белоруссияга поставка эме кылышат экен. Казакстанга алып барышат экен, туурабы? Биздики албайт. Белоруссияга жараган бизге жарабайт. Кандай бул? Таза суу менен камсыздоо маселесинде да чечиле элек маселелер арбын. Бүгүнкү күндө өлкө калкынын 91% таза суу менен камсыз болгон. Мунун 87% айыл тургундары. Өзгөчө Баткен, Жалал Абад жана Ош облустарында ичүүчү суу тартыштыгы бар. 70 миллион долларга 2001ден 2011ге чейин салган ушу таза суу системаларын кайра оңдоп атабызбы? Мына кайра оңдош керек экен. 57 айылдыкы кайра жарабай калат. Бул эмнени түшүнөт? Бул ушул системада да коррупция болгон. Эски трубаларды алып барып салган фактылар бар да. Бир айылдан казып, экинчи айылга алып барып салгандар бар. Мына ушун үчүн биздин мамлекетте өнүгүүнүн мүчүлчүктөрү болуп атат да. 70 миллион долларга салып алышып, 10 жылга жетпей кайра системаны оңдоп атабыз.
жооп бере турган кишилер жок. Бардыгы тең ошол убактылуу мен иштеп турганда деп өзү байыганга, коррупциялык механизмдерге киргенге жол берип атып, мынакей $70 миллион салынгандын 533-түн 57 айылынын системасы жарабайт экен. Мунун баары тең жанагындай туура эмес иштерге барган, сапатсыз материалдарды колдонгон, бир айылдан алып барып экинчи айылга кайра турбасын салган фактылардын эсебинен мына кайра биз карыз алып, кайра ошолорду оңдоп түзөгөнгө, жумшаганга мажбур болуп атабыз. Анан эми азыр Аскарбек Сулайманович, биздин талабыбыз мынакей өзүңүз айткандай $638 миллион каражатты карызга алып, чоң каражаттарды алып, бул да биздин экономикабызга иштетишибиз керек. Бул эмне? Бул кайра жумушчу орун түзүлөт бул акчаларга. Материалдар сатылып алынат. Ошо материалды сатып алып атканда дагы биздин жергиликтүү өндүрүүчүлөрдүн материалдарын алышыбыз керек. Өзүбүз жанагыдай талапты коюп, кандай сапаттагы материал болуш керек? Мисалы үчүн труба кандай болуш керек? Ушулардын баарын тең кайра экономикага иштеткенде кылышыбыз керек. Карызга алып, кайра эле сапаты жок, импорттук товарларды алып келип, ал импорттук товар сынса, кайра алмаштыра турган механизми жок, бул жерде заводу жок, кайранан жанагы 57 айылдын кейпин кийет. Чечилбей ара жолдо калган же таптакыр аягына чыга элек маселелерди санап отурсаарбын. Мындан улам өкмөттүн мойнунда көп жылдардан бери чечилбей келген көйгөйлөрдү чечүү милдети турат. Премьер-министр Кыргызстан реформага даяр деди. Чечкүндү реформага барбаса, 27 жылдан берки чек ара, энергетика, тоген, айыл чарба жана башка тармактарда көйгөйлөр көп. Урматтуу жыйындын катышуучулар, урматтуу журналисттер, бүт маселе мына азыр топтолду. Чек ара маселесин уктуңуздар. Чек арада болгон проблеманын бар мына биздин өкмөттүн мойнунда. 27 жылдан бери чечилбей келаткан маселенин бары мына чек ара маселеси. Айыл чарбадагы болуп жаткан көйгөйлөр, социалдык чөйрөдө болуп аткан көйгөйлөр, билим берүүдөгү жана саламаттык сактоодогу көйгөйлөр, энергетика тармагындагы көйгөйлөр, токен тармагындагы өткөндү уктуңуздар, коопсуздук кеңеште эмне болуп аткан. Ушунун баары биздин мына ушул жерде отурган жетекчилердин мойнунда чечүү. Биз өзүбүздү кылган ишибизди айтпай тынч иштеп атканыбыз мен ойлойм туура деп. Бир жылдан бери түшүндүк кайсы жерде кандай проблема бар экен. Эми мына реформаларды кылышыбыз керек. Биздин өкмөттүн максаты бюджетти өзүбүз камсыз кыла турган быйыл бюджетти жасашыбыз керек. Фискалдаштыруу маселесин чечишибиз керек. Көмүскөдөгү экономиканын бөлүгүн кыскартышыбыз керек. Айлык маяналарды карашыбыз керек быйыл. Саламаттык сактоо жана билим берүү тармагында. Мына азыркы көйгөй, ушунун баары канча жылдан бери келаткан көйгөй. Башка мамлекеттеги болуп аткан реформаларды угуп, биз ошол реформа жагына бардыбыз тең даяр болдук деп ойлойм. Коопсуз шаар долбоорунун экинчи этабын ишке ашырууга сынак 20 майга чейин жарыяланат. Ал эми жыл айына чейин долбоор өлкө боюнча толугу менен ишке киргизилет. Мындай милдет өкмөттүн жыйынында тиешелүү министрлик жана мекеме жетекчилеринин алдына коюлду. Бишкек шаарынын жана чоң жолдорду камтыган коопсуз шаардын биринчи баскычы толугу менен май айынын ортосуна чейин ишке ашат. Бул иштердин баары акча чогултууну эмес, жолдо тартипти орнотууну жана эң башкысы адам өмүрүн сактоо максатын көздөйт, деди өкмөт башчы. Коопсуз шаар долбоору иштей баштагандан бери 40.586 жол эрежесин бузууга катталган. Анын ичинен 15.411 айып 15 күндүн ичинде төлөнгөн. Бул кеминде 20 миллион сомдон ашык каражат. Демек айыппул төккөн айдоочулар 50% жеңилдикти колдонгон. Коопсуз шаар долбоору ишке киргени, эң башкысы жол эрежесин бузгандар кескин кыскарды. Аны менен кошо жол кырсыктары да азайды. Бул коопсуздук шаар киргенден бери бир айдын ичинде жана айтып кеткендей мен эгерде салыштырып кетсек, былтыркы жылдын бир айы менен биз өзү курам иштеп атканда анда жок болчу аппараттар. Эгерде бир айдын ичинде бүгүнкү аппараттар турган перекресткалар жана жерлерде биздин кызматкерлер бардыгы биригип 8626 жол
эрежелерин бузган боюнча протокол түзгөн болсо, азыркы күндө аппараттын жардамы менен мурдагы айтып кеткендей мен 38.385 протокол түзүлгөн. Эгерде былтыр бир айдын ичинде 3.547.000 айыппул төлөнгөн болсо, бүгүнкү күндө 20.202.000 айыппул төлөндү. Жол кырсыктары боюнча бүгүнкү күндө аппараттык комплекстер турган жерлерде жол кырсыктарынын жалпы саны 37,5%га азайды, жана жол кырсыгынан жаракат алгандардын саны 44,4%га азайды. Азыркы күндө экинчи этап боюнча иштер жүргүзүлүп атат. Премьер-министр айыппулдан түшкөн каражаттын бир бөлүгүн тез жардам кызматынын техникалык абалын жакшыртууга багыттоо зарылдыгын белгиледи. Долбоор иштей баштаганы унааларын кайра каттоодон өткөрүп жаткан жарандардын саны арбыган. Январь айында 20.000 болсо, февралда 22.000, ал эми мартта 30.000 жаран унаасын кайра каттоодон өткөргөн. Биздин максатыбыз, дагы бир жолу айтышыбыз керек, кээ бирлер айтып атат, акча чогултат деп. Биздин максатыбыз акча чогултуу эмес. Биздин максатыбыз коомубузда тартипти орнотуу. Өзгөчө жол кыймылында тартипти орнотуу. Азыркы мына статистика 44%га азайганы, мен ойлойм, биринчиден ыраазычылык билдиришибиз керек. Ушу жарандарыбызга, айдоочуларга, ушу биздин долбоорду колдоп, кошо кол кабыш кылып, өзлөрүнүн ойлорун айтып, анан биз кабыл алган тартипти аткарып атканына. Сөзсүз түрдө бул эми азыр талап ошондой, эрежени бузган айыппул төлөш керек. Мүчүлүштүктөр бар дагы. Мурунку тартип боюнча автомобилди сатканда ишеним каты жок сатылган механизмди кийрилген, ошо механизмдин азыр натыйжасын көрүп атабыз. Кайсы машина киме ээ болуп, ким айдап жүргөнүн таппай атабыз. Биз кээ бирибиз мактанып атпайбызбы деги, ошондо ишенич катты алып койгонбуз депчи. Ал биздин тартипке тескерисинче натыйжасын берип атат азыр. Ошон үчүн биз азыр баардык мүмкүнчүлүктү жумшап, мына мурунку статистика боюнча 1000ден ашык адам биздин мекендештерибиз өзгөчө жаш балдар каза болчу эле. Эгер ошону 50%га азайта турган болсок, бул абдан чоң жеңиш. 1000 кишинин 50%-ы бул 500 киши. 500 кишинин өмүрүн сактайбыз. Бул долбоордун мааниси ошол. Жарандарыбыздын ден соолугуна, коопсуздугуна зыян келтирбөө боюнча механизм ушундан. Механизмдин максаты ошол. Долбоордун максаты ошол. Биз ошол идеологияны, ушул максатты аягына чыгарабыз деп ишенебиз. Бул жылдын аягына чейин Кудай буйрса, бардык жерде өзгөчө негизги трассаларда жана чоң-чоң шаарларыбызда ушул коопсуз шаар системасы ишке кирет. Бардыгыбыз ошого күч аракетибизди жумшашыбыз керек. Жана ишеним кат боюнчачы, транспорт ээлерине таап берүү боюнча азыр мына Алина Кабылбековна айтып кетти. Ошолорду көзөмөлгө алып, кээ бирлерине балким 50.000 сом барышы мүмкүн да. Туурабы? Ушулардын баарына максималдуу жардам беришибиз керек. Аларды дагы массалык маалымат каражаттарына чыгып, ошолорду чакырышыбыз керек, жардам беришибиз керек. Алар экинчи, үчүнчү ээге адамга өтүп кеткенден кийин проблемалар ошондой болушу мүмкүн. Бул боюнча дагы өзүңүз жакшылап көзөмөлгө алып. Жалпысынан алганда коопсуз шаар долбоорунун биринчи этабына камтылган 110 көчө кесилиштерин камералар менен жабдуу керек болсо, азыр анын ичинен 38 гана калды. Калгандары толук жабдылды. Долбоордун экинчи баскычына 7 облус, республикалык маанидеги 2, ал эми райондук маанидеги 16 шаар камтылган. Азыркы учурда Кыргыз-Казак мамлекеттик чек ара тилкесинде кырдаал жөндөлүүдө. Өткөрмө жайлары штаттык режимде ишин баштады. Кыргыз-Казак мамлекеттик чек ара тилкесинде оор жүк ташуучу унаалардын топтолушу катталган соң, Кыргыз Республикасынын премьер-министри Мухаммедкалы Абылгазиев Казакстан Республикасынын премьер-министри Аскар Мамин менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн жана түзүлгөн кырдаалды чечүү жолдорун талкуулаган. Жетишилген макулдашууга ылайык премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиевдин тапшырмасы боюнча Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Алмаз Оңолбеков баштаган делегация Нур-Султан шаарына жөнөтүлгөн.
Эки өлкөнүн компетенттүү органдары дагы өз ара үзгүлтүксүз байланышта болушуп, маселени тезинен чечүүгө багытталышкан. Нур-Султан шаарында бардык жолугушуулар ачык жана конструктивдүү негизде өттү. Учурда кыргыз-казак чек арасындагы өткөрмө жайлары штаттык режимде ишин баштады. Казак тарап 2019 жылдын 5-апрелинен тартып калкка керектөөчү товарлар жүктөлгөн оор жүк ташуучу унааларды мурдагы режимде өткөрө баштады. Жакынкы күндөрү оор жүк ташуучу унаалардын топтолушу боюнча маселе толук түрдө чечилүүсү күтүлүүдө.